жогорку дипломду бүткөндөн кийин ошол эле бөлүмдүн магистратурасына тапшырдым. Ал жакта хадис жана анын илимдери деген магистратура тапшырганымда бир аз түшүнбөчүлүк болуп, менин кабыл бир аз кечикти. Ада ар кандай бир себептер бар, эми аны мүмкүн кийинчерээк бир ачыкталар. Анан менин келинчегим дагы менен чогуу барган. Ал дагы ошол Умул-Кура ушу барып ал дагы институтта окуду. Андан кийин Умул-Куранын шарият факультетине кирди, бакалаврга ал бүттү. Ал магистратурага кирди. Анан ал магистратурага киргенден кийин мен бир аз токтоп калганда, бизде ошондой бар эле ал жакта. Аялың окуп атса, күйөөсү окуп атса, аялы менен чогуу окусун антип берет. Анан келинчегим ошол жерде магистратура окуп, мен сырттан ошол жердеги Ханафи устаздардан илим алып, бир 2 жылдай, 3 жылдай ошол жерде расмий документибиз расмий, бирок университетте баягы магистратуранын бир проблемасынан урам. Ошол жердеги Ханафи устаздардан тарбия алдык. Ошол жерде жүрсөм, анан чубак ажы чалып калды. Каякта жүрөсүң дейт. Ал бул жака келген чубак ажым бүтүп, окуусун бүтүп келгенде. Меккедем десем, сен университет издеп атпайбы деп калды. Анан эмне издеп атат деп көрсө, биз документ тапшырган мезгилде Кыргызстандагы таанышыңдын номерин жаз дегенде, мен чубак ажынын номерин жазып койгон элем. Магистратурага тапшырганда. Көрсө, анан мен магистратурага кабыл алышыптыр дагы хадис жана анын илимдери бөлүмүнө. Карасам мен жок. Мен сыртка устаздардан илим алып чыгып кеткем да. Анан издеп ал элчиликке чалган. Кыргызстандын элчилигине. МИД, аяктын МИДи. Элчилик чубак ажын тааныйт, чубак ажы мени таап алып, анан кайра университетке бардым. Барсам, ошо окууга кабыл болуп турдум. Бирок ошол мезгилде январь айы экен, ушундай болчу. Сен окууга кабыл болсуң, бирок сентябрдан баштап окуп баштайсың деди. Бизде ал жакта 2 семестр болот эле, күзгү, анан кышкы деп. Анан мен айттым, азыр январь болуп атса, сентябрга чейин эмне кылып жүрөсүң? Февралдагы 2 семестрден кирейин десем, жок, бизде ушундай деди. Ошентип атканымда Иорданиядагы бүткүл дүйнөлүк ислам университетинде Ханафи фик факультети ачылып калды. Ал дүйнөдө жок. Дүйнөдө эч жеринде жок, бир гана Иорданияда бар. Анан биз эми Кыргызстанга келгенден сөзсүз түрдө Ханафи фикти тереңирээк окушубуз керек, тереңирээк билишибиз керек. Элдердин бардыгы талаптар, намаз, бардык суроолор Ханафи мазхабында болот. Анан мен ошока кетким келип калды. Ошока кетким келип, анан тиги окуумду да таштадым. Келинчегим да магистратурасын таштап, анан экөөбүз тең Иорданияга өтүп келе бердик. Анан Иорданияга келип, келинчегим ошол магистратурасын Иорданияга келип, Иорданиядагы Иордания университети бар, мамлекеттик. Ошол жерден магистратурасын алып улантты. Мен жанагы Ханафи фик факультетинин кайра бакалаврынан баштадым.